Бул доордун талабы ушул. Кайра дегеле адам эмнеге жаралат? Анан эмнеден жаралат? Эмнеден жаралат? Ушуну эстеп жүрүңүздөр. Эмнеден жаралат адам мына? Топурактан жараптыр Кудай, анан ага жан салыптыр дегенди коюп туралы. Бүгүн бала, жекече сен эмнеден жаралып атасың? Мына тооктон жумуртка жаралат, анан тоок пайда болот. Тооктун мисалы эки түрү бар деп коелу болжолу. Эт багытындагы, анан жумуртка берчү багытындагы. Эт багытындагылар эт эле берет, жумуртканы жакшы туубайт. Жумуртка багытындагылар жумуртка берет, ал этке жакшы толбойт. Караңсаңыз мына жаралган максатын, миссиясын ошондон башка иш кыла албайт. Уй деле сүт багытында же эт багытында дейли. Андан артык иш кылбайт. Сүт багытындагылар жакшы сүт берет, жакшы этке толбойт. Эт багытындагылар этке жакшы толот, жакшы сүт бербейт. Анысы кандай эле мына адамды дагы. Эмнеден жаралды? Энергиядан жаралды. Энергия бул улуу күчтөр, высшие силы. Ошондой гана значениясы бар. Ошол эле кызматты аткаралат. Жанагы эт багытындагылар эт бергендей, сүт багытындагылар сүт бергендей, анысы кандай? Андан ашык иш кыла албайт. Кылбаш керек адам өзү. Пендечиликке түшпөш керек. Мына урматтуу улуу журтум. Ошондуктан сиз эмнеден жаралдыңыз? Энергиядан жаралдыңыз энеңиздин ичинде жатканда. Сизден сүт да чыкпайт, сизден эт да чыкпайт. Себеби сиз энергиядан. Жердин Кудайы ким? Делип берилет ааламдан. Адам. Андан башыга иштеген адамдан. Эмгекчил, эсеп кысап момундай бир жыйынтыкты туура чыгарган. Жерде эч бир күч жок. Күчтүү дагы, акылдуу дагы мына. Жандык аттардан эң күчтүү ким? Адам. Көрдүңүзбү? Биздин кызмат ошол жердин Кудайыбыз. Демек ошо Кудай арбай энергия же нур энергиядан адам жаралган. Демек эт багытында жаралдың, эт бергендей, сен энергиядан жаралдың, эми энергия гана иштетишиң керек. Ошол биз энергияны иштете албай анан нөлгө түшүп алганбыз. Эки көзгө акылга адашып алып. Мисалы